Мээримдүү ырайымдуу Аллахтын ысмы менен. Аллах Таалага мактоолор, пайгамбарыбызга салаваттар болсун. Аллахым, атасы баласынан качып калган кыяматтын азабынан сактай көр. Аллахтын оозуна алынган бул пенденин кылган иш аракеттери Муса алейхиссаламды дайым таң калтырчу. Кылган ишинин себебин сурачу эмес, бирок Хыдырдан илим үйрөнүү кызыгуусу абдан күчтүү эле. Ушул кызыкчылыгы ага чоң неемат эшигин ачуу алдында турат. Эми Хыдырдан бул ирет ырайымсыз аракетке барганы жана анын акыйкатын ачпаганы Муса алейхиссалам үчүн жакшылык болду. Кечиресиз. Жуданын кайда экенин айтып коесузбу? Жуда ооруп жатат. Бүгүн жумушка келбейт. Анын чатыры кайда? Тынчылыкпы? Сизге бир нерсе болдубу? Жуда ооруп жатат экен. Дүкөнүн да ачпайт имиш. Жүр, абалынан кабар алып келели. Корконумдан жүрөгүм кекиртегиме келди. Анын чатыры кайда экенин билдиңизби? Ооба, жүрчү эми. Ооба, кокустан эле ооруп калдым. Дүкөнгө барып, сизди таппаган соң бул жака келүүнү эжем каалады. Бүттенем ооруксунуп, сөөктөрүм зыркырап жатат. Дүкөнгө бара алган жокмун. Бүгүн кудукка бардыңбы? Ооба, баргам. Кечээ жумуштан чыккандан кийин баргамын. Баягыдай жуундуңбу? Ооба. Ошондон сөөктөрүң ооруп жаткан чыгар? Эмне, жуунса сөөктөр ооруйбу? Сен жууданын кандай жуунарын билбейсиң. Үстүндөгү кийими менен эле үстүнө чакалап суу куят. Мен дайым эле ушундай жуунам. Убайр бин Кааб Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын мындай дегенин баяндайт. Аллахтын бизге жана боордошум Муса бин Имранга кылган ырайымы жанындагы шеригинин таң калыштуу иштерин сурап алса, ага бушайман кылып, эгер мындан кийин дагы сурачы болсом, мени жаныңа жолдош кылба. Бул жакшылык дегенин баяндайт. Сага эмне болду? Эч нерсе. Бир канча күндөн бери маанайсыз көрүнөсүң. Кээде ойлонуп кетем. Кудай менин абалымды билген үчүн да бизге бала бербей жатат окшойт деп. Эмне деп жатканыңды түшүнбөй жатам. Эгер Кудай бизге бала бергенде чөлдө көйгөйүбүз көбүрөөк болсо керек эле. Жаш балдар көйгөйү жок бактылуу жерге конот. Бактылуулук чөлдө кайдагы бактылуулук? Эгер ушул жерде бала төрөчү болсоң, баламдын ачка чыркырап жатканын көрүп туруп да ага жардам бере албаганыма жаман болсом керек. Туура айтасың. Сөзүң ушул элеби? Кээ бир иштер Мусага гана тиешелүү. Хыдыр бүгүн түндү ушул жерде өткөрөбүз деди. Хыдыр жана Муса экөө түнөгөнгө айылдын четинен жер табышты. Бул Кариятул Жидар деп аталчу.
Эми көрөбүз. Уста Жуда эжемдин кечээки зыяратынан кийин кандай мамиле жасар экен? Ал эми эркек жак кадам таштоосу керек. Эжем эртең менен дүккөнгө барыптыр. Эми алда темирчи болуп иштеп калбаса, Мен ошондой болушун каалайм. анда жүрчү байкап келели. Макул, жүрү кеттик. Хыдыр айтты. Менде суу аз калды эле. Жүр, кудук издейли. Көзөбүзгө суу толтуруп алалы. Эмнеге бул пайдубал бар көчө менен келе жатабыз? Бул көчөгө эмне болуптур? Бул араң турган пайдубал көз ирмемде урап кетиши мүмкүн. Карачы, кандай бийик. Оор таштардан курулган. Эгер бирөө жарымдын үстүнө түшсө, ал тирүү калбайт. Жүр, бул жактан тезирээк кетели. Хыдыр чындыгында бул кызыктай эле айыл. Айыл боюнча бир да кудук же булак жок экен. Бирөөнүн үйүнөн эле суу сурап алсак, суусуз калабыз го. Исрам, күтө турчу. Эмне каалайсың? Сени менен чогуу базарга барайын дегем. Сен атыны өз менен бирге калчы. Алар ишке буйруп калышар. Апам эптеп турарын айтты. Жүр чогуу баралы. هيا نذهب سويا. Дагы деле ушул пайдубалдан коркосуңбу? بلى. Бул таштар бирөөнүн башына түшүп өлтүрбөсө деп корком. لا عليك. فلا أحد Ушудан коркуп, бул жолдон эч ким баспай калган. Атаке, бизге жарым кило сабыз берип коесузбу? Кош келдиң. Бизди тааныйсызбы? Албетте. Атаңарды таанычумун. Аллах анын рахматын алсын. Атаңар абдан жакшы киши болчу. Атабыз азыр биз менен бирге болгондочу. Пайдубалчы. Ал куладыбы? Ошондон кийин ал ураган жок. Көп жылдар мурда атаңардын ажалы ошол пайдубалдын себебинен болгон. Хыдыр айтты. Менин көзөмдө суу түгөндү. Сенде барбы? Муса алейхиссаламдын да көзөсүндө суу түгөнүп калган эле. Сенде да суу жок экен. Анда айыл тургундарынын эшигин кагалы. Суу сурап көрөлү. Ошол убакта да келеби? Эшикти каккылаган ким болду экен? Эмне түн жарымда келди эле. Тур эшикти ач. Көрөсүң ким экенин. Силерге эмне керек? Биз бул айылда мусапыр болчубуз. Суубуз да, тамагыбыз да түгөнүп калды. Менде суу да, тамак да жок. Эшикти каккан ким экен? Чоочун кишилер экен. Тамак суу сурап келиптир. Жок деп эшикти алардын бетине чаптым. Тамак аш сурадыбы? Мейли, жакшы кылыпсың.
Бул кишинин жүзүнөн сараңдыкты көрдүм. Башка үйгө баралы. Атабыз жөнүндө айтып бериңизчи, апаке. Чындыгында ал абдан жакшы киши болчу. Ошондуктан баары аны эскерет экен да. Бул айылдын эли абдан сараң келишет. Айыл тургундарынын баары менен сыпа мамиле кылчу. Ошондуктан элдер анын жакшы сапатын көп айтышат. Ооба, аны эскеришет. Эскерген сайын тиги пайдубалдан коркоо кетишет. Ооба. Ал пайдубал айыл тургундарынын баарында жаман элести калтырган. Пайдубал качан атабызга кулады эле? Ага көп жылдар болду. Бул кандайча болгон? Азыр эстей албай турам. Кайра урап жамандык болбосо экен. Ал бир күн келип дагы урайт. Дагы кулайт. Эмне мынча жан кейтер суук болуп жатат. Абаке, чатырдын кебеси чирип, жыртылып калган. Аны жаңылабасак ушундай суук болуп үшүй беребиз. Эшикти каккан ким? Аллах жиберген кулдар. Сени мен чакырган жокмун. Бир аз гана суу берсеңиз болгону. Бизде суу жок. Кеткиле ары. Эшикти каккылабай. Кайра келбегиле. Макул. Жүр башкасына барып көрөлү. Хыдыр жана Муса алейхиссалам бул айылдагы адамдардын биринен да сураганын таба алышпады. Чындыгында бул айылдын тургундары жеткен сараң жана меймандостукту билбеген кишилер эле. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын ысмы менен. Ошондо экөө дагы жол жүрүп, бир шаардын калкына барышып, тургундарынан тамак сурашты. Алар өкөөнү конук кылуудан баш тартышты. Анан өкөө ошол жердеги жыгыла турган дубалды көрүшүп, аны ал тикеледи. Муса: "Эгер кааласаң буга эмгек акы алсаң болор эле", деди. فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا